Өлкө башчысы Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген кезектеги маегинде өлкөдөгү энергетикалык кырдаалга токтолду. Президент быйыл электр энергиясы боюнча сарсана болууга негиз жок экенин айтты. Ооба, быйыл суу аз. Бул эми бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы региондогу көрүнүш болуп жатат. Ошентсе дагы биз Кудай буйрса кыштан аман-эсен жакшы чыгабыз деп турабыз. Себеби жылуулук электр борборлорун эске алганыбызда жана ошондой эле башка өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдердин негизинде кыштан көйгөйсүз чыгабыз. Андыктан элибиздин электр энергиясы боюнча сарсана болуусуна эч негиз жок. Энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизди десе эле кокуй. Энергетика тармагы болбой калыптыр. Өзгөчө кырдаал түзүлүп калыптыр. Кышында абал кыйындайт экен деп ар кандай чагымчыл кептерге алдырбаш керек. Болгону ушундай жарлык менен энергетика министрлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтүүдөбүз. Тилекке каршы биздин ачык айрым коомубузда бийлик эптеп эле бир жеринен жаңылса экен, жыдыса экен деп жалаң эле жамандык издеген. Өлкөдө ушундай бир каатчылык түзүлсө экен деп күткөн бир уч топ бар. Бирок биздин сабаттуу элибиз өкмөттүн ачык айрым ишин туура так түшүнүү менен кабыл алып жатат, деди Садыр Жапаров. Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлерден башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө жер участоктарын которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизди. Бул тууралуу бүгүн 26 июлда президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 21 июлда президент Садыр Жапаров аталган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Анда мындай өзгөртүүлөр бар. Сугат айдоо жерлерин Кыргызстандын аэропортунун аймактарын кеңейтүү жана аэропорт куруу үчүн бөлүнгөн жерлерге которууга трансформациялоого мораторий жарыяланбайт. Айыр чалба жана токой чарба өндүрүшүнүн жоготулган пайдасы аэропортту куруу жана аэропорттордун аймактарын кеңейтүү үчүн жерлерди которууда мамлекеттик маанидеги объекттерди куруу чөйрөсүндө жана жарандардын турак жай менен камсыз кылуунун мамлекеттик программасын ишке ашыруунун алкагында аныкталган мамлекеттик милдеттерди ишке ашырууда орду толтурулбайт. Белгилеп кетсек, мыйзам ушул жылдын 15 июнунда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал инвестицияларды тартып, транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү жана жарандар үчүн турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Учурда Нью-Йорк шаарында жашап жаткан кыргызстандык дизайнер Аида Сулова кыргыз версиясындагы Барбини жасады. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында бөлүштү. Аида Корчака Жамила деген ысым ыйгарып, ага Чоңгуз Айтматовдун Жамилясына окшош кылып кийим кийгизген. Жамила Барби менен кыргыз Барбисин жаратуудагы фантазиям. Канчалаган мыкты кыргызстандыктар бар, алардын баарын жасоого көбүрөөк убактым жана ресурсум болгондо деп жазган ал. Ошондой эле Сулова Жамиланы жасоодо сынып калган курчактын бир бөлүгүн жана оолунун эски кийимин колдонгонун айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Никита Гончаровго идентификациялык ID картасын жана жалпы жарандык паспортун тапшырды. Бул тууралуу бүгүн 26 июлда УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, 12 июлда социалдык тармакта Никита Гончаровдун паспорт алуу үчүн Ташиевге көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылган видеосу чыккан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев оор турмуштук кырдаалга болгон жарандардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча жүргүзүлүп жаткан жигердүү иштердин алкагында Гончаров Никитага Кыргызстандын идентификациялык картасын жана жалпы жарандык паспортун тапшырды деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, үй бүлөлүк оор шарттарга ылайык Гончаровдун 7 жашында апасы оорудан улам каза болуп калган. Кийинки жылдары атасынын колунда чоңоюп зарыл болгон алгачкы документтеринин жоктугунан Кыргызстандын паспортун ала алган эмес. Ал 3 жыл бою конституциялык укуктарын ишке ашыруу үчүн ар кайсы ведомстволор кайрылып жүргөн. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын алдындагы милдеттенмелерин бузду деп билдирди мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, Толстой Орусиянын президенти Владимир Путин Туркияга карата өз милдеттенмелерин ар дайым аткарып келген жана Орусиянын өнөктөштөрү да ошондой кылат деп үмүттөнөт. Бирок Эрдоган Орусия алдындагы өз милдеттерин бузду деп билдирген. Украинанын НАТОга мүчөлүгү
боюнча Туркиянын позициясына токтолгон. Мамлекеттик думанын төрагасынын орун басары Орусиянын муну оң кабыл ала албастыгын баса белгиледи. Володимир Зеленский өзү НАТОга кире алат, бирок Украинасыз деп кошумчалады. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвадан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.